4-iyulda УКМКнын орун басары Бекбосун Абсатаров кызматтан алынган. Ал октябрь төңкөрүшүнөн кийин дайындалган эле. Садыр Жапаров өз буйругу менен Камчыбек Ташиев экөөнү бир күндө кызматка койгон. Учурда социалдык тармактарда Ташиев Садыр Жапаровдун көздөй ишенген кишисин кетирди деген uu кеп кетти. Отко май чачкандай болду. Бекбосун Абсатаров кимдин кишиси? Чын төгүнүн текшерип көрдүк. Дал ошол Бекбосун Абсатаров 2018-жылы Садыр Жапаров түрмөдөн жазган катты окуп чыккан. Ошондо аны Жапаровдун партиялашы деп тааныштырышкан болчу. А биз башка да далил таап чыктык. Бул Брикет Жыргалаң компаниясы. Негиздөөчүсү президенттин бир тууганы Жапарова Салтанат Нуркожоевна. А директору Ажонун бир тууганынын уулу Жапаров Азат Сабырович болуп чыкты. Брикет Жыргалаңдын жасаган төлөмдөрүн да таптык. Биз көрүп тургандай, Бекбосун Абсатаров бажы жана транспорттук төлөмдү төгүптүр. Демек, бул кеп Садыр Жапаровдордун үй бүлө фирмасынын кызматкери же көздөй адамы дегенди түшүндүрөт. 2020-жылкы октябрь окуясында президент аны жөн эле жерден УКМК жетекчисинин орун басарлыгына койбогондур. Болгондо да пенсиядагы кишини. Анысы ал генерал-майор наамын да беришкен. Анығында Бекбосун Абсатаров 2010-жылдан 2020-жылга чейин УКМКда иштеген эмес. Пенсияда болгон. Эми болсо жалпыга маалымдоо каражат өкүлдөрү аны кызматтан алынды деп туулдатып чыгышты. Бирок УКМКнын сайтында Бекбосун Абсатаров орун басар болуп иштеп жатканы жазылып турат. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.